Кыргызстанда коммерциялык эмес жана өкмөттүк эмес уюмдардын ишин жөнгө салуучу мыйзамдарды өзгөртүү жөнүндө мыйзам долбоору январь айынын башында коомдук талкууга коюлган. Анын мөөнөтү 1 февралда аяктайт. Бул мыйзамды колдогондор жана ага каршы чыккандар өз-өзүнчө жыйын өткөрүп, бир пикирге келе албай турушат. Мындай жыйындардын бири 29 январда Адилет укуктук клиникасы тарабынан өткөрүлдү. Ал жерде өкмөттүк эмес уюмдарга байланыштуу мыйзам долбоору туура эместиги тууралуу бир катар пикирлер айтылды. Бирок негедир бул долбоорду колдоого алгандардын жыйынга киргизилбегени тууралуу видео тасмалар тарады. Жыйында чыр чыкканы маалым. Почему нас не пускают? На каком основании? На каком основании? Не толкайся, На улице спокойно зайди. Унижайте нашу страну, наш народ. И почему вы вот Вы извините. Вы юрист, правильно, да? Вы что, вот в Пятигорске заседали, правильно, мандатом 5 лет? Правильно, да, вы принимали законы. Почему вы так плюете народу, кыргызскому народу, народу многонациональному, многоконфессиональному народу страны плюете в лицо? Вы нагло врете на весь мир. Вы унижаете нас. Мы подадим на вас в суд. Долбоорго ылайык коммерциялык эмес уюмдар жыл сайын каржы маселелери тууралуу өкмөт аныктаган формада отчет берип турууга милдеттүү болот. Бул талапты аткарбаса, мыйзам чегинде жоопко тартылат. Долбоор уюмдардын киреше булактарын ачык көрсөтүүнү, алар тууралуу маалыматты толук бойдон ачык жайгаштырууну талап кылат. Мыйзамдын авторлору коммерциялык эмес уюмдардын ишин чектебей турганын айтып жатышат. Маселенин бир жагы сунушталып жаткан долбоордун негиздүү экенин көрсөтүп турат. Чет жактан каржыланган өкмөттүк эмес уюмдарды чет элдик агент катары караган башка айрым өлкөлөрдүн мисалында алып караганда, бейөкмөт уюмдар Кыргызстандын коопсуздугу үчүн коркунуч жаратып жаткан болушу толук мүмкүн. Айрым адистер бейөкмөт уюмдар формалдуу түрдө негизинен адам укугун коргоочу болуп эсептелгени менен, иш жүзүндө алардын жүргүзүп жаткан аракеттери сырткы күчтөрдүн кызыкчылыгы үчүн курал болуп жатышында турат. Демек, бул уюмдардын ар бир тыйынын көзөмөлгө алуу жагы эң эле маанилүү маселелерден. Бирок ошол эле кезде мамлекеттик бийлик деле дал ушул бейөкмөт уюмдар сыяктуу сырттан ири суммадагы гранттарды алып келет. Бирок бийлик деле элге алынган гранттардын ар бир тыйыны кайда жумшалып жатканын ачык көрсөтүп, отчет берип жаткан жери жок дешет айрым тараптар. Бейөкмөт уюмдардан гранттар кайда кетип жатканын көрсөтүүнү талап кылуу үчүн эң башта мамлекет өзү бул багытта ачык саясат жүргүзүшү керек деген негизде. Антпесе мамлекеттик бийликтин бейөкмөт уюмдардан айырмасы эмнеде? Маселенин дагы бир жагы Кыргызстандагы бейөкмөт уюмдардын башчылары болуп негизинен кыргызстандыктар эсептелет. Демек, бул уюмдарга келип жаткан ири суммалар өзүнүн максатында так колдонулуп жатышы да күмөн санатпай койбойт. Эгер мыйзам кабыл алынып калса, балким сырттан акча алып жашап жаткан айрым бейөкмөт уюмдардын ички каржылык оюндарына терс таасирин тийгизип калышы мүмкүн. Анткени Кыргызстандын мамлекеттик органдарынын көзүн боёого мүмкүн болгон чакта да бейөкмөт уюмдардын чет элдеги демөөрчүлөрүн алдоо оңойго турбай калат. Бирок өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрү өз иштери тууралуу азыр деле отчет берип келе жатышканын айтып, ишмердиги ансыз деле ачык айкын жүрүп жатканын, мыйзам долбоорун сөз эркиндигин чектөө, жарандык коомдун үнүн басуу аракети катары баалап жатышат. Коомчулукта да бул уюмдарга карата ар кандай пикирлер айтылып турат. Өзүмда мисалы үчүн кечеки 8 марттагы мезгилде өткөн жүрүштөн эле көрүнүп калды го. Кимдин ичинде котур ташы бар экен, башка сөздү сүйлөп, ички дүйнөсү кандай ойдо жүргөндүгүн. Азыр эми Ритайм айтып да Америкага барып иштеп келгин деп. Кыргыздын барбаган жерде миллионду Америкага жөнөтөйлү. Уят эмес бу ушундай сөздү айтканчы. Ошон үчүн үйрөнгүлө деп бизге лесбиянкаларды көтөрүп чыгып атабы. Биздин кыргыздын тарыхый инсаны аялдардын укугун коргойбуз дейт. Гендердик саясатты коргойбуз деп колдогон ушулбу? Курманжандаткай энебиздин акмагын чыгарып көтөрүп алып туруп чыгып атат. Ошого Рита өзүнүн сүрөтүн илип алып ошол эл аралык эле бардыгыбыз бирдей убакыт пайдаланып сүйлөйлү. Ура патриоттор ушинтип баягы патриоттук сезимге кое беришет, но негизи бүгүнкү күндө эмнеси бар да?
Биз бүгүн ошондой эле стат комитетке дагы отчет беребиз. Ошондой эле салыгына дагы отчет беребиз. Расмий маалыматтарга караганда Кыргызстанда учурда 30 миңге жакын бейөкмөт уюмдар катталган. Алардын 50ге жакыны активдүү иш алып барышат. Такталбаган маалыматка ылайык, акыркы 15 жылдын аралыгында бейөкмөт уюмдарга Америка Кошмо Штаттарынан эле 2 миллиард долларга жакын акча каражаты келген. Өткүрбек Рахманов, Регион.